Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио окуучулар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Акыркы 24 сааттын ичинде 28 июль 2020 жылга карата республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 1091 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 329, Ошто 76, Чүй облусунда 84, Ош облусунда 85, Талас облусунда 48, Нарын облусунда 67, Ысык Көл облусунда 137, Жалал Абад облусунда 195, Баткен облусунда 70 бейтап айыгып чыгарылды. Дарыланып айыгып чыгарылгандардын жалпы саны 22.296 бейтапты түздү. 28 июль 2020 жылга карата республикада лабораториялык тастыкталган COVID-19 учурлардын саны 65 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык жаңы тастыкталган учурлардын саны 480 түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 12, Ош шаарында 7, Нарын облусунда катталган жок, Ысык Көл облусунда 1, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 18, Баткен облусунда 9, Ош облусунда 5 учур. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары Бишкек шаарында 130, Чүй облусунда 24, Ош шаарында 26, Нарын облусунда 33, Ысык Көл облусунда 82, Талас облусунда 26, Жалал Абад облусунда 83, Баткен облусунда 16, Ош облусунда 60 учурду түздү. Жалпылап айтканда 33.841 жаңы учур катталган республика боюнча. Бүгүнкү күндө республикада 10.227 бейтап стационардык дарыланууда. Алардын ичинен 4.428 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5.799 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондор боюнча Бишкек шаарында 4195 бейтап, Ош шаарында 611, Чүй облусунда 1263 бейтап, Ысык Көл облусунда 991, Ош облусунда 1210, Баткен облусунда 524, Жалал Абад облусунда 839, Талас облусунда 367, Нарын облусунда 227 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган COVID-19 диагнозунан 5 адам жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозунан 23 өлүм катталды. Жалпы 28 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 10, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 1, Баткен облусунда катталган жок, Жалал Абад облусунда 9, Талас облусунда 1, ал эми Нарын облусунда 2 учур катталды. COVID-19 илдети 27 июль 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында дагы катталды. Бир сутка ичинде жаңы катталган учурлардын саны 8 кишини түздү. Алардын ичинен Ош шаарынан 3, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 3, Талас облусунан 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2691 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мында сырткары үй карантининен 34 медициналык кызматкер айыкты. Жалпысынан республика боюнча 1500 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды.